Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсаттар Сыргабаев Сузак жана Базар Коргон районундагы жолдордун курулушу менен жеринен таанышып, сапатын көзөмөлгө алды. Ыйгарым укуктуу өкүл калкка ыңгайлуу шарт түзүү максатында белгиленген объектилерде жүргүзүлүп жаткан иштерди өз мөөнөтүндө сапаттуу бүткөрүү зарылдыгын эскертти. Ошондой эле Базар Коргон районунун Бешикчон айылындагы 1 чакырымдан ашуун, Сузак районунун Ташбулак айылындагы жолду асфальттоого чейинки даярдыктары, Кашкатерек Катыраңкы жолунун 3 чакырым аралыгына, Барпы Ирисүү жолунун 10 чакырым аралыгына салынып жаткан асфальттоо иштеринин жүрүшүн көрүп чыкты. Бул жылы республикалык бюджеттен Жалал Абад облусунда 41 чакырымдан ашуун жолго асфальт басуу каралган. Азыркы учурда анын 13 чакырымы бүткөрүлдү. Капиталдык салымдар эсебинен дагы 50 чакырым жолдо жумуш уланууда. Traktör ötüp, çöp taşıp, anam buzup, ошонтип анан buzulup ketти да bu жолдор. Андан кийин мына анча-мынча деунун эмелери оңдоп, сел алган жерлерди оңдоп, эме кылып атып, эптеп, каптап, шаарга түшүп тиричилик кылып атканбыз. Эми мына жаз айларында өтө албай калган күндөр эм болчу эле кызым. Өтө албай деуну чакырып, жолду ачып бергиле деп ошондой эме кылчу элек. Эми мына Кудайга шүгүр. Биздин областыбыздын бардык ушул бөлүнгөн райондорунда асфальт басуу иштери жүрүп атат. Булар Аксы районунда негизинен көбүрөөк. Ошол Аксы, Алабука, Чаткал 3 районду тейлеген жол бүгүнкү күндө жалпысынан 12 километр кирген. Азыр ал жерден асфальт басылып атат. Сузак районунда бул ушул Кашкатерек Катыраңкы жолу, бул Карабулак айылы. Андан сырткары жалпысынан ошол 41,5 километр республикалык бюджеттен басылып бүтөт. Чаткал Алабука жолунун өзүндө эле 47 километр каралган. Бул ошол жалпы ичке баягы Сары Челек коругуна кеткен жолдорду кошкондо 47 километр ушул республикалык бюджеттен жол асфальт төшөлөт.